Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Tutkan rozаңыздарdı Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın. Bugün özgöçe gün. Bugün Kadir tün. Ova, bugün sүйüne turgan, ibadat kıla turgan, şımalanıp, bel buup, türünüp, aldıga umtulup, жарыша турган түн. Бүгүн тагдырлар өзгөрө турган. Тагдырлар жазылган баракчалар барактала турган. Бүгүн биздин тагдырыбызды периштелер окуй турган түн. Бүгүн биз эмне тилек ниет кылсак, баары кабыл боло турган. Эмне иш жакшы, эмне жакшы иш жасасак, анын баары эселенип, көбөйтүлүп, биздин пайдабызга сообу жазыла турган түн. Кадыр түн. Аллах өз аятында астагфиру биллах. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Biz Kur'an'dı Kadir tünde düşürdük. Subhanallah. Kadir tün degen emne? Al Kadir barkka, narkka, sıyurmatka bölөнгөн tün. Anda jakşıla boğun. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan buyruğu menen Kur'an'dı düşürdü. Kur'an'dı oşol perişte düşürgöndüğü için al Kadir barkka iyi oldu. Kur'an peygamberga düşürülgöndüğü için peygamberimiz bardık peygamberlerden mırzası, Allah'tan habibi, süyüktü bendesi, masum, iki dünyanın nuru olup dаңкталып kala verdi. Kadir tün al Ramazan'ın içinde. Kur'an Ramazan'da düştü. Ramazanda dağı, Ramazandın en akırkı 10 gündüğünün Kadir tününde düştü. Oşol tünde düşköndüğü üçün al tün kadırlı olup kaldı. Kur'an Mekke'de düşürüldü. Şahırların enesi de besepteldi. Mekke'de Hira toğusunun üstündeki ünkürde düşürüldü. Emdigi çekti. Barız oşol yerde çıgalbasak dağı selt kırap suqtanıp tikteyimiz. Çıkkandarımız çıkıp Rasulullah ошол жерде oturgan турбайбы? Жибрил алейхиссалам бул жактан кирген турбайбы? Алгачкы Алак сүрөсүнүн 5 аяты ушул жерге түшкөн экен да, деп тамшанып, көздөн жаш чыгарып, ыйлап кайра түшөбүз. Эми элестетиң. Кур'ан эгерде сиздин жүрөгүңүзгө орносо, тилиңизде окулса, үйүңүздө жаңырса, кулактарга угулса, сиздин жүрөгүңүз не бир окмуш жүрөк, Tiliniz ne bir tatlı til, üyünüz ne bir okumuş körkömdü üy, uqqan kulaklar sizin oğuzunuzdan çıkan Kur'an'da, uqqan kulaklar ne bir okumuş baktılı kulaklar. Demek, bugün biz oşal kut tarıgan tünde düşürülgen Kur'an'dın günün yönünde söyleşip atağız. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Men Kur'an'dı Kadir tünde düşürdüm. Kadir tünde düşürdüm. Subhanallah. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Ey Muhammed, sen Kadir tündün emni ekenin özü bilesin be. Elbette bilbeysin. Anı men bildirmeyince bilbeysin deydi Allah Teala. Elbette Allah bildirmeyince peygamber bilbeydi. Bırak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala bildirdi Kadir tünden emni ekenin. Uşul ile manide Allah Teala Duhan suresinin 2. 3. 4. 5. ayetlerinde estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletin mübarekeh. İnna kunna munzirin. Sadakallahul azim. Men Kur'an'da kuttarıgan
улуу, кадырлуу, барктуу түндө түшүрдүм. Албетте мен аны түшүрүү менен бенделериме эскертүү берүүчүмүн. Аларды эскертүү үчүн түшүрдүм. Тозок бар, азап бар, андыктан мага гана сыйынгыла эгер бейишке кирсеңер. Фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Мында бүт данышман, бүт бардык иштер баракталып, кайрадан окулуп, аныкталып такталат. Ким Аллахым мага ийгилик бер десе, эртең бүрсүгүнү аны кырсык күтө турган болуп турса да, кадыр түндө суранып тиленгендиги үчүн ага аны ийгилик коштойт. Бул жылы же аркы жылы ким перзентсиз болбойт деп жазылса, ким кадыр түндө көзүнөн жаш чыгарып, денеси менен, сөөгү менен, жүрөгү менен берилип дуа кылса, перзент берилбейт деген жерин сызып мен перзент бердиртем дейт Аллах. Мында бардык иш ылганып кайрадан периштелер аркылуу окулат. Периштелер окуйт. Субханаллах. Аракет кылың. Шымаланың, түрүнүң. Учур келди. Аллахтан жүзүбүз менен бүк түшүп, ыйлап, жалдырап, жалбарып сурай турган учур келди. Башталган ыйык Рамазан айдын чегине жетип калдык. Эң аягы хитамуху миск, эң аягын жипар жытты аңкыткан боюнча дуа тилектердин эң мыкты каймагын мен ошол күнү ушул сөздөрдү айтып тиленем деген эң мыкты изги максаттарыңызды айта турган учур келди. Учурду колдон чыгарып жүрбөң. Астагфируллах. Лейлетул кадри хайрун мин алфи шахр. Садакаллаху азим. Эгер сага мен кадыр түндү билдиргим келсе, анда билгин келсе сен, анда угуп тур. Ey Muhammed dedi Allah. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bul tün, uşul kadir tünde jasalgan ibadat, kadir tünü yok, 1000 ayda jasalgan ibadattan artıgırak durat. Bul 83 yıl 4 ay tınbay ibadat kılganın soğun alasız bugün. Subhanallah. Subhanallah. Bugün siz Kur'an okudunuz kadir tünde. Demek siz 83 yıl 4 ay Kur'an okuyan soğun alasız. Siz bugün Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar dediniz. 83 yıl 4 ay uşul zikirlerde aytkandan soğun alasız. Kimdir biri kayırımdуулuk kıldı. Biröge bir sındırım nan verdi, je belek verdi, je kitep verdi, je anın den soluğun soradı. 83 yıl 4 ay uşul jakşı işlerdi jasaganı soğun aladı. Albatta 83 yıl 4 ay bir kılımga jakındagan ömür. Bizdin özün namaz okunubuzga kança oldu? Bирок мындай кадыр түндөрдүн далайын өткөргөнбүз. Уктап өткөрдүк. Музыка менен өткөрдүк. Тамак менен таң аткыча былчылдатып өткөрдүк. Бу сапар ибадат менен, көз жаш менен, сажда менен, Kur'an tilava менен өткөрүңчү өзгөчө кадыр түн болсун. Сиздин жүрөгүңүзгө кадалып калган, эки кашыңыздын ортосунда дайым көрүнүп турган. Уктасаңыз түшүңүздө, ойго жүрсөңүз кыялыңызга келе турган эң мыкты унутулгус түн болсун. Tanazzelul malaikatu var-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Bul түндө периштелер деген бардык периштелер, алардын так ортосунда рух Жабраил алейхиссалам чөт. Аллаху акбар, кагылайын сүйүнүң. Bir учурда пайгамбардан дайым кабар алып турган анча-мынча сахабалардын көзүнө көрүнгөн Жабраил алейхиссалам бүгүн түшөт иншалла. Бүгүн түшөт. Алар биз менен учурашышат. Биз бирок алар менен учураша албайбыз. Алымдар айтат: периштелер инсан менен, муъмин мусулман менен учурашкандыгын кантип байкаса болот десе, көзүнөн кадимкидей жаш чыгарып ыйлап, денеси дүүлүгүп, өзүн кармай албай бышактап ыйлап жатса, сүйүнө берсин. Аны периштелер зыярат кылып, оромоттоп, анын ибадатына суктанып, амин, 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 Аллах ушунун тилегин орундаткын деп аткандыгы болуп эсептелет. Демек бул кадыр түндө
Cebrail aleyhisselam tolgon tokoy sanjetkiz perişteleri menen jerge түштү. Biizni rabbihim, albatta Allah'ın ruhsatı menen. Min kulli amr, ar bir işti yüzöge aşırış üçün jana ar bir insandın maksatın yüzöge aşırı maksatta. Ar bir insanın tilegin orundatu maksatta. Anı Allah Teala'ga jetkirip amin kabul kılgın deş üçün alar jerge түштү. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahu azim. Te taң sürülgönge çeyin, taң jarıganга çeyin alamda kadır tün tosup oturgan aymakta tınım, tınçtık, beypildik orun alat. Emin üçün al tünü Kur'an düşkön. Bul tünü perişteler yer betinde sayrandap degeni oynama emas, sayrandap ziyarat kılıp kadır tün tosup atkandardı aların ibadatına gübe bolgondugu üçün. Subhanallah. Ne bir okumuş mıhtı tün. Musa peygamber, ya Rab, men bir nur gördüm, bir tün gördüm ya Rabbi. Kadir tün degen, anı sen kimge beresin dediler. Allah, men anı Muhammed'a jana Muhammed'ın ümmetine berem. Anda kim bir жақшы iş жасаса 83 yıl 4 ayga көбөйттүм. Кайрымдуулук жасаса 83 yıl 4 ay kayırımdılık kılgan soğun berem. Allahu Akbar. Tilavat kılın, zikir kılın, dua kılın, istiğfar aytın, Kur'an okun, sajda kılın, жақшылык iş jasaң, biröөнү kutluktan, aga belek berin, anı keçirin, andan keçirim soraң. En mıhtı iş, en mıhtı жақшы iş. Oşun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qama leyletel qadr imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih. Kim Kadir tünü iman keltirgen amalda, Allah'ım bul tünde sen bizge berdin, men iman keltirem albatta. Senin bir jana bar ekenine da iman keltirem. İman keltirip kelgemin. Ve ihtisaben biroq bugünkü tosup atkan Kadir tünümnün soobun men senden beyiş menen alam dep sooп ümit etken amalda tursa. Bul degeni biröler tursa, alarga koşulup turup koysa, el görsün, men da bir tanıp kalsın deş maksatda emas. Çınıgı, izgi, maksat, жақшы niyet menen tura turgan bolsa, gufira lehu ma taqaddama min zembi, anın ötmüşteki jasagan günölerinin izi kaltırılbay, kınınday kaltırılbay, keçirilet degen. Allahu Akbar. Şaşыңыз, bugün günöden taptaza olup, жаңы төрөлгөн ымыр кайдай olup, жашай turgan, birinci kadam taştay turgan tün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe nevizin sorusuna mıntip cevap verdi. Ayşe neviz, ya Resulallah, aytınçı. Ara'ayte in alimtu eyye leyletin leyletul qadr ma aqulu fiha. Kadir tündün kaysul tün ekenin anık bilip kaldım deyli. Ova siz ayttınız da mınol Kadir tün dediniz. Biz bildik. Ova uşul Kadir tün eken da dedik. Em aytınçı ya Resulallah. Oşol Kadir tünü men kaysıl ibadatты көбүрөөк жасайын, же кайсыл сөздү көбүрөөк айтайын. Айтыңчы, мен ошондо пайдаланып калышым керек болуп атат. Айше энебиз пайгамбарыбызга карап жылмайып туруп, "Кули, айт. Муногу дуаны айт. Аллахумма иннека афувун тухиббул афва фa'fu anni." Bir gana ушул сөздү айтып, таң аттырып жүрсеңиz да утукка жетишесиз. Allahümme inneke afuvun. Allah'ım sen afuvun, keçirimdüsün. Keçirgende dağı munosun kaltırıp durup biyağın geçireyin demeysin. Barın birdey geçiresin. Geçirgende izin kaltırmayı geçiresin. Geçirgende menin kemçildigimdi yazgan sol jelkedegi perişteme menin günölerimdi unutturup da koyasın. Geçirүү menen sen meni kıyamatta yüzümdü tunartıp başka adamlarga şerimende de kılbaysın. Sen geçirүүnü süyösün, sen geçirүүnü kağlaysın, sen geçirүүgө özü tatıktūsun ya Rabbi. Fa'fu anni. Andıktan menin günөөmdü keçirgin dep. Uşul duanı taң atkıça ayt. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kebir adamlar Kadir tünü 100 rekat namaz okuş gerek degeni al
ары каттап суу кечпейт. Эмнеге? 100 рекет намаз окуу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруган жок. Эгерде буйруй турган болгондо андай ишенебизге айтмак. Демек, ал түнү инсандын эң пайдалуу ибадаты көбүрөөк дуа кылып калыш керек. Мейлі, Ихлас сүресін ошол күнү 1000 жол окуй аласызбы? Окуң. 2000 жол окуй аласызбы? Окуң. Зикирлерди 10.000ден шыпылдатып толтура аласызбы? Истигфарды 2000, 3000, 4000, 5000ге астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп жеткире аласызбы? Шам, ифтар болгондон сөхөрдүн вактысына чейин жеткире аласызбы утуксуздукка? Намаз окуң макул. Тахажжуд окуйбуз, таравих окуйбуз. Бирок биз көбүрөөк вактыбызды таравих, тахажжуд окуп бүткөндөн кийин көбүрөөк отуруп алып, Кур'ан окуу, тилава, Кур'ан тилават кылуу, зикир кылуу, момундай дуаларды айтуу менен алек болушубуз керек. Кадыр түндүн кайсыл түн экенин көпчүлүгү күмөндө келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахаррау лейлатил кадр фил витри минал ашрил авахир мин рамадан. Ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүнөн кадыр түндө издей бергиле. 21, 23, 25, 27, 29 болуп. Мына бүгүн биз буйурса 26-сынан 27-сине өткөн түндө кадыр түн тоскон атабыз. Эмнеге тек кана ушул түнү? Анткени көбүрөөк риваят ушул күнгө дал келгендиги үчүн сахабалар, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дорундағы сахабалар 3-10 күндүктү өзгөчө баалашып ибадат кылчу. Курбан айттын алгачкы 10 күнүн, Мухаррамдын алгачкы 10 түнүн, ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күнү менен түнүн өзгөчө ибадат менен өткөрчүлө. Эми уйку түгөндү. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күнү кирери менен шадда мизара, курун ычкырын бекем тартып туруп, жубайлары менен бир төшөккө жатпай, ва айқада ахлах, үй бүлөсүн бүт бардыгын тургула, ойгонгула, ибадат кылгыла деп дайым ойготуп турчу эле. 10 күн. Бизде ошондой болушубуз керек. Рамадандын бүтүп кетишине саналуу гана күндөр калды. Айянан мa'дудат. Аллах берген санак күндөр түгөнүп баратат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 түнүнөн издей бергиле. 29-ында, 27-синде, 25-inde деп Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзү так-так айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Kuntu ujawir hadihil asr. Мен өзү бул кадыр түндү билдим, көрдүм. Аллах мага көрсөттү. Кайсыл түн экенин дагы дана көрсөттү. Эми ушунчалык сүйүндүм дейсиңер, дана көрсөттү. Мына бул сага жана сенин үммөттөрүңө берилген түн деп Аллах мага айтты. Ачык айкын көрсөттү. Ушунчалык сүйүндүм. Жүрөгүм ушунчалык толкундады. Азыр сыртка чыга салып, сахабаларыма келгиле кагылайындар. Мен силерге кадыр түндүн кайсыл экенин аныгын мен силерге айтып берем деп камынып чыгып силерге басып келе жатканымда араң-ардан эки кишинин үнүн бийик көтөрүп жаңжалдашып урушуп жатканын кулагым чалып эле айтам деп жатканым унутта калды. Аллах дароо унуттуруп койду. Бирок эсимде калган ушул, Аллах эсимде калтырткан ушул, мен ошондо сажда кылып аттым эле, ошондо себелеп жамгыр жаап атты. Анан мен саждадан баш көтөргөнүмдө бешенем бир аз ылайланып калды. Эсимде калган ушул. Эгерде араңардан жаңжал ызычы чыкпаганда, мен анын кайсыл түн экенин анык айтмакмын, деди. Сахабалар баары бири-бирин тиктеп, жасагандарына уялып отуруп калышты. Ал күнү Рамазандын акыркы 10 түнү өтүп аткан. Ошол түнү алар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен таравих окушту, тахажжуд окушту, ибадат кылышты. Бир окумда жамгыр себелеп кирди. Пайгамбар саждадан туруп, намазын бүтүп, сахабаларга бурулганда, Пайгамбардын чекесинде жаандан улам ылайланган топурактар жармашып турду.
Sahabalar bir-birin suyunup, "Ya Rasulallah, aytkan tün" dep bir-birin kadirese, "Mıneke siz aytkan tün" dep kuvanıştı. Bul sahabalardın aytуусу boyunca dal uşul biz yaşap жатқан 26-сынан 27-сine öte turgan tün, ötüp atkan tün. Bul hadisten alına turgan sabak, жаңжал бардык нерсени унуттура коёт. Үйдө ата-эненин кыйкырып, жаңжал салып урушканы балдардын аң сезимин төмөндөтөт. Кабыл алуусун жоготот. Үйдөгү берекени кетирет. Үйгө шайтанды чакырып, периштелерди кууп салат. Ана жасаймын, мына жасаймын деп алдыга койгон иш пландарын бүт бардыгын унуттурат. Мынеке жаңжалдын пайдасы. Мынеке жаңжал керек ушул сизге. Демек, үйдөгү салынган жаңжал неберелерге, урпакка, уулга, кызга, перзентке, өзүбүзгө, жубайыбызга баарына зыян жеткизет. Жаңжалдан улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кадыр түндө айтам деп жаткан жеринен унутта калтырды. Мына. Аллах Таала периштелеринен сурайт, периштелеринен кадыр түн күнү алар таң атып Аллахтын алдына барган учурда Аллах алардан сурайт. Алар эмнеге ибадат кылышты? Я Рабби, алар сен жашырып койгон кадыр түндү издешип, сага жакындоо максатта күнөөлөрүнөн арылуу үчүн сага жалынып, жалбарышып ибадат кылышты. Аллах айтат, көрдүңөрбү? Мен булар үчүн кадыр түндү жашырып койсом да издешип ибадат кылып атышат. Жашырып койсом да издешип кадыр түндү так даана таап алышкансып ибадат кылып атышат. Эгерде мен аларга кадыр түндү ачык айтып койгонумда, алар бул түнү жандары чыгып кеткенге чейин ибадат кылышмак дейт. Аллах да сүйүнөт биздин ибадат кылганыбызга. Андыктан чамдаңыздар. Көпчүлүк айтышы мүмкүн, эмнеге ушул кадыр түн 26-сынан 27-сине өтүп аткан түн? Анткени Лейлетул Кадр. Лейлетул Кадр бул 3 жерде гана келтирилет. 3 жерде гана келтирилип атат. Бул дегени бир эле сүрөдө Лейлетул Кадр деген сөз 3 жерде келип атат. 9 сөздөн. 9 жерде 3 27 болгондугу үчүн сахабалардын, муфассирлердин көпчүлүгү 26-сынан 27-сине өтүп аткан түн. Дагы жеткиликтүү далил Саламун хия, саламун хия. Хия деген сөз, инна анзалнаху деп сөз сүрө башталгандан баштап, хия деген сөз 27-чи сөз. Ал эми хия деген сөз, ал сөз сүрөнүн башындагы Лейлетул Кадр, кадыр түн деген сөздөргө ишарат. Ушундан улам бүгүн бизде кадыр түн. Келгиле, кадыр түнү ушундай бир ибадат кылалы, өмүр бою өзүбүз үчүн ыраазы болуп жүргөндөй, бирөөгө айтканда дагы таңдайдан бал танып, мыкты даамданып кете турган деңгээлге жеткирип ибадат кылалы. Бүгүн ибадаттын түнү, бүгүн сажданын, бүгүн зикирдин, бүгүн дуанын түнү. Бүгүн Аллахты уялтышыбыз керек. Бүгүн Аллах бизден уялыш керек. Кантип? Аллах өзү айткан. Эгер бендем эки колун көтөрүп менден тилегин, максатын сурай турган болсо, бендемдин сураганын бербей, сунган колун курук кайтаргандан жаратуучу катары уялам деген. Субханаллах. Бүгүн Аллахты уялтып, сажда кылып, дуа кылып, зикир кылып, күнөөдөн биротоло жуулуп тазаланып, ениден төрөлгөн, жаңы төрөлгөн наристедей апапак болуп чыга келели. Убай ибн Кааб айтат. Ахбарана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам аннаха татлуу йаумаидин ла шуаа лаха. Кадыр түнү биз өткөргөн кадыр түн таң сүрүлдү дейли. Кадыр түн өткөндөн кийинки таңдын аркасынан чыккан күндүн шооласы, нуру күңүртүрөөк болуп чыгат. Эгер кимдир бирөө
менин кылган ибадатым кадыр түнгө дал келди бекен деп билгиси келсе, ар түндү таң аттырып, күн чыкмайынча уктабасын, күндүн көзүн бир тиктесин, чыгып аткан күнгө өз көзү менен даана тиктеп тура алса, демек анын өткөргөн түнү кадыр түн. Эмнеге ла шуаа лаха, пайгамбар айтты. Чыгып аткан күн анын нуру адамдын көзүн ала албайт. Эмнеликтен? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам жерге түшкөн периштелердин саны кадыр түн күнү жерге түшкөн периштелердин саны жер бетиндеги кумдардын санынан да көбүрөөк болгонуна байланыштуу. Алар кадыр түн тосуп отурган момун мусулман эркек аялдын бүт баарын дуа тилектерине амин деп, анан кайра Аллахтын алдына Жабраил периштенин буйругу менен ар-рахил жерден көккө көтөрүлө турган учуру келди деген буйрук менен Алланын алдына көтөрүлүп аткан учурда алардын көптүгүнөн күндүн нурун тосуп калганына байланыштуу күндүн нуру ошол күнү алсызыраак болот деп атат. Ва амаратуха ан татлуа аш-шамс fi sabihati yawmiha bayda la shu'a laha. Дагы экинчи риваятта ошол күнү таңында чыгып аткан күн демейдегисинен башкараак, агыраак болуп, түнү 14 түндүк айдай болуп гана төп-төгөрөк болуп, нуру жок болгон абалда апапак болуп гана чыгып калат деди. Мен ушундай күндүн чыгып аткан нурунан бир канчасына күбө болдум, алхамдулилла. Өзүбүздүн мекенде, Кыргызстанда, Меккеде жүргөндө кадырдын тосуп, чыгып аткан күндүн нуру өтө алсыз экен. Мен аны көпкө чейин көзүмдү албай тиктеп тура алгандыгымдан Аллахка шүгүр келтирдим. Я Раб, түндөрүмдөгү ибадатты кадыр түнгө дал келтиргениң үчүн сага чексиз шүгүрлөр болсун дедим. Subhanallah. Ушундай кылалы келиңиздер. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннал малаиката тилкал лейла фил ард акthar min adadil hasa." Анткени жер бетине түшкөн, ошол түндөгү түшкөн периштелердин саны жердеги кумдардын санынан да көбүрөөк болгондугу үчүн күндүн нурун тосуп калат. Алар Алланын астына көккө чыгып бара жатып, канаттарын кагып чыгып аткан учурда күндүн нурун тосуп калат. Аллаху акбар. Кагылайын бир тууган, сиздин түнүңүз кадыр түн бүгүн. Сиз кадыр түнгө дал келип атасыз. Келиңиз бүгүн сухурду жеп багымдат окугандан кийин шылкыйып уйкуга кетип калбай, мындай бир кайраттуу болуп, сергек болуп, күн чыкканга чейин ары бери басып болсо дагы уйкуну кетирип зикир кылып, күндүн көзүн көрүп анан уктайлы. Салафус салихиндер кадыр түндү тоскондо өзгөчө даярданат эле. Кадыр түн тосуудагы тартиптер. Ифтардагы тамакты азыраак жеш кадыр түн тосуучуга бир мустахаб, сүннөт амалдардын бири. Муну сахабалар, анан табииндер жасашу. Эмнеге азыраак тамак жеш керек? Көбүрөөк тамак жеген адам ныксырап уйкусу келе берет да, кадыр түндү жарым уйку менен өткөрүп калышы ыктымал. Экинчиси, кадыр түн тосом деген инсан куфтан намазын, таравих намазын окуганга чейин же таравих намаз окуп бүткөндөн кийин мелүүн сууга гусул алышы шарт. Бул шарт деген эме мустахаб, сүннөт. Салкындап уйкусу келбей тазаланып, жанындагы адамдарга денесинен, кийиминен чыккан жагымсыз жыт менен аларды иренжитпейт. Үчүнчү тартип, жаңы кийим кийиниш керек. Жаңы, таза, жаңы болбосо таза, жуулган, татынакай тойго бара турган кийимди кийиш. Анткени Кур'ан түшкөн күн эң улуу түн. Андан кийинкиси үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү да уктабаганга аракет кылыш керек. Бирөөсү да уктабаганга. Мейл уйкусы келсе, ал отуруп Кур'ан окуганда, зикир кылып атканда уйкусы келсе, ал тамак аш жасоо менен болсо дагы тыкылдатып, зикир менен өзүнүн уйкусун кетирсин. Шарт, кадыр түн тосуучунун шарты уктабаш керек.
Tamimud-Dari 1000 dirhamga atayın Kadir tün günü gana giyem dep atayın Kadir tünge arnap bir giyim algan ele. Men Kadir tün günü giyişim керек. Antkeni bul tünü Kur'an түшкөн. Allah'ın sözü olgan keremetli ıyık Kur'an түшкөн. Bul kutlargan ulu tün. Men uşul tünde giyinbesem, Kur'an'ın mayramına, Kur'an'ın gününe giyinmesem, kaysil günge, kaysil tünge giyetelem dep Tamimud-Dari 1000 dirhamga bir jelekje bir çepken algan. Bizdin akçaman aytkanda bir 100.000 somgo bir göйнек alıp giygen degen düşünük. Al maqtanуу emes, al Allah Taala'nın sözü bolgan keremetli Kur'an'a bolgan sый hurmat. Ve kana Sabit ve Humayd. Sabit jana Humayd degen alar Kadir tün boldu degeçe. Bul degeni ıyık Ramazan ayından akırkı 10 tünü girdi degeçekti. Tak tünlerde sözsüz türde ököten gusul alış şu, jittu nesilerde sevinçü misk jipar jittardı. Elbesen ahsani thiyabihima. En жаңы, en taza giyimlerin giyinip alışıp, anan meçitte taňatqıça alar biri tilavat menen, biri dua menen almaşı uşintip taňattırı birçü. Kadir tün kagılayınlar. Kadir tünge jasanbagan al başka iş şaraga jasanbayla koysun. Ubay ibn Ka'b aytat. Wallahi inni la a'lam hiya leyletun hiya. Ayyu leyletin hiya? Allah'tan atı menen ant içip aytam. Men Kadir tünün kaysıl tün ekenin anık bilem. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي ليلة 27. Al Kadir tündü bizge Peygamberimiz tosqula, gütkülü, ibadat kılgıla degen ele. Men anık bilem al tün 26'sından 27'sine ötüp atkan tün degeni. Bizdin mına bugünkü tün. Biz oturgan, biz gütüp atkan, biz suyunup atkan, hazır momul nerselerde aytam, Allah'a arızdanam, Allah'tan suranam degendegi, mına ol hazır biz gütüp atkan tün. Abdet ibn Abi Lübebe mınday deydi. Kadir tün. Ova. Oşol 26'sından 27'sine ötüp atkan Kadir tünde Zoktum ma'al bahr leylete 27 fevecettuhu azba. Men 26'sından 27'sine ötüp atkan Ramazan'ın Kadir tününde denizden suusundan uuştap durup içtimele ar günü tuzlu bolgon su oşol günü demeydigiden başkaça tattуу tuzu tazalanıp kalınganday mıktı suunu urtadım. Bul günü büt bardık nerseler al şiringe aylanat, oңga aylanat, barga aylanat. Jokton barga, açudan şiringe. Subhanallah. İşler orundalat, tilekler kabul bolat, dualar Allah Teala anı ugat jana kabul kılat. Ne bir okumuş mıktı tün. İnne imarata leyletel qadr enneha safiye كأن فيها قمرا ساطعة ساكنة صاحية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى بها حتى يصبح. Kadir tündün tünkü belgileri. Bol tünü tün çayıttay açık boladı. Ay dağına görünüp turadı. Tün memrep jimjirt aylana. Al günü soğuk da bolboyt, ısık da bolboyt, salkın, melün, jel jana mıktı aba. Al günü yıldızlar uçpayt. Şeytanların ütbardı kişendelgen. وإن أمارتها أن صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. Oşol tünnün taňında gün demeydegiden başkaça çıgat. Kudum 14 tündük tolgon ayday birok nuru jok bolup çıgat. Jerge düşkön periştelerden köptügüne baylanıştı. Geliңizler. Kadir tün egerde kim mından kurgalgan bolsa, anda bütkül iyigilik, jakşılıktan kurgalıptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan:
Ramazanın ağır tününde Allah Taala tozokko buyurulup kalgandardın denesin tozoktan azatlıkka munapıska çıgarat. Alemi Kadir tün bolgon tünü Ramazandın başından Kadir tünge çeyin kança insan musulman tozoktan boştonduka çıksa Kadir tün günü oşonçosu dağı oşonço çıgat. Ya Resulallah, bul bir ele tündöğü dedi Peygamber aytты, bul Ramazandın ayağına çeyin. Alemi Ramazandın akırkı tününde Ramazandın başından baştap jana Kadir tünde kançalar tozokton munapыс bolup azatlıkka çıkıp boşop beyişlik bola turgan bolsa Ramazandın akırkı tününde oşonçolor beyişlik bolat degen. Beyişlik boluşuңuz menen tozokton kutulup tilekler orundalışı menen dualarыңыздын kabul boluşu menen günöөлөрдөн tazalanıp yeniden жаңы төрөлгөн naристedey apapak boluşuңuz menen Kur'an düşürülgön kut darıgan Kadir tünüңüz kuttu bolsun. Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın. Var bolуңуздар. Sabakты bölüşköndü unuta görbeň. Bul da siz üçün sadaka bolup kalsın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.